8 апрелге карата Кыргызстанда COVID-19 менен катталган жаңы учурдун саны 42, бардыгы 270 учур. Жаңы катталган 42 учурдун ичинен 13 медицина кызматкерлери. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов билдирди. Жаңы катталган учурдун 10 Бишкек шаарында, Жалал Абад облусунда 1, Ош облусунда 24, Нарын облусунда 5, Чүй облусунда 2. Коменданттык сааттын талаптарын бузуп, милицияга кол көтөргөн үчүн Ош облустук сотунун судьясына кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Ош шаары Ош облусунун Ноокат, Кара Суу райондору боюнча коменданттын басма сөз борборунун кызматкери Замир Садыков билдирди. Маалыматка ылайык 6 апрель күнү кечинде Ош облустук сотунун судьясы мас абалында коменданттык сааттын шарттарын бузуп, милиция кызматкерлерине кол көтөргөн. Фактын Ош облустук сотунун басма сөз катчысы Бекзат Осмонкулов тастыктап, судья коменданттык саат башталганга чейин кармалганын билдирди. Коронавирустун жайылышына жол бербөө максатында 22 марттан тартып өзгөчө кырдаал киргизилген. 25 марттан тартып оору көп катталган Бишкек, Жалал Абад, Ош шаарларында, Кара Суу, Ноокат, Сузак райондорунда өзгөчө абал киргизилген. ИИМдин маалыматына караганда 25 марттан бери өзгөчө абал жарыяланган аймактарда коменданттык сааттын талаптарын бузган 2038 адам кармалып кайра кое берилген. 7 апрель саат 20:00дөн тартып 8 апрель таңкы саат 7:00гө чейинки коменданттык сааттын шартын бузган 92 жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Алардын ичинен Бишкек шаары боюнча 58, Ош шаары боюнча 5, Жалал Абад шаары 12, Сузак районунда 15, Кара Суу районунда 2 жаран райондук бөлүмдөргө жеткирилген. Ал эми Ноокат районунда коменданттык сааттын талаптарын бузгандар катталган жок. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча атайын эсепке 103,9 миллион сом келип түштү. Бул тууралуу Финансы министрлигинен билдиришти. Министрликтен белгилешкендей 6 апрелге карата Кыргызстандын аймагындагы коронавирус инфекциясы менен күрөшүү боюнча иш-чаралар үчүн түшкөн ыктыярдуу төгүмдөрдү жана кайтарымсыз акча каражаттарын чегерүү үчүн ачылган администрацияланган эсепке жалпысынан 103,946,301 сом акча каражаты түшкөн. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 7 апрелге карата коронавирус жуктурган 12 жаңы учур катталганы айтылган. Азыркы тапта өлкөдө коронавирус жуктурган учурлардын саны 228ге жетет. Алардын ичинен 23 адам коронавирустан айыккан, илдетти жуктурган 4 адам каза болгон. Эми жардамга муктаж жарандар билдирүүлөрүн электрондук түрдө жиберсе болот. Бул тууралуу Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров билдирди. Анын айтымында 1227 номерине кайрылгандар көп болгондуктан 1227 түндүк чегет KG сайты ишке кирди. Кочкоров белгилегендей, жардам штабы түзүлгөндөн бери 200 миңден ашык билдирүү түштү. Анын ичинде колунда барлар да жардам сурап жаткан учурлар катталууда, деди министр. Өзгөчө абал тартибинде камсыздандыруу төлөмдөрүнүн коюлган тарифтерин төмөндөтүү каралган эмес. Бул тууралуу кечээ күнү өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында социалдык фонддун төрагасы Медер Ирсалиев билдирди. Анын айтымында өзгөчө абал тартибинде камсыздандыруу төлөмдөрүнүн коюлган тарифтери бир дагы категорияда төмөндөтүү каралган эмес. Төмөндөтүү тууралуу маселе 2018 жылдын декабрында көтөрүлгөн. 2019 жылы бул маселени карап жана иликтеген жумушчу топ түзүлгөн. Бул топко бизнес өкүлдөрү, жогорку кеңештин депутаттары, президенттин, өкмөттүн аппаратынын өкүлдөрү кирген. Жумушчу топ 2019 жылдын ичинде камсыздандыруу төлөмдөрүнүн коюлган тарифтерин төмөндөтүү боюнча маселенин үстүндө иштеген. Бүгүнкү күндө анын жыйынтыгы боюнча аналитикалык билдирүү жазылып, өкмөткө жана жогорку кеңешке жөнөтүлгөн. Белгилеп кетүү керек, белгилүү бир категорияга камсыздандыруу төгүмдөрүнүн төмөндөшү социалдык фонддун бюджетине жоготууга алып келет. Бул жоготуулардын ордун жабуу булактары болгондо гана аталган маселе каралышы мүмкүн, деп кошумчалады Ирселиев.